Министрлер кабинети жана Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган Аристин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору Чүй, Ош, Ысык көл облустарында иш алып барат. Долбоор 2017 жылы ишке ашырыла баштаган жана өлкө боюнча 94 айылды камтыйт. Элетте таза суу маселесин чечүү үчүн жергиликтүү бийлик долбоорго катышып, Арист тарабынан 2019 жылы таза суу чыгаруу жана 2 айылга 500 тонналык резервуар орноттуу жана ар бир үйгө суу түтүктөрүн тартуу иштери башталган. 2020 жылы тендер өтүп, Кеңеш айылына 24 миллион, ал эми Пор айылына 19 миллион сом каражат бөлүнгөн. Сындылап айтканда азыр 80-90% иши бүтүп калды. Азыр эми ошол долбоордун негизинен биринчиден бул Арис программасы бул долбоорду ишке ашырды. Буну акчасын Дүйнөлүк банк каржылап атат. Бизде Кеңеш айылында 2 айыл бар. Пор Кеңеш деген. Ошол Кеңеш айыл өкмөт айыл аймагына 23 миллион, Пор айыл аймагына 19 миллион, ошо жалпысы 44 миллион сом Дүйнөлүк банктан каржыланып азыркы күндө иш жүрүп жатат. Кеңеш айыл өкмөтүндө 2 айыл бар. Андагы Пор айылына 2005 метр бийиктикте 100 тонналык 2 суу кампасы жана Кеңеш айылына 150 тонналык 2 суу кампасы курулган. Учурда иштин 90% аткарылып бүткөн. Резервуарга чейин 2 километр суу түтүктөрү, ал эми айылдарга 13 чакырым түтүк тартылган. Жарандар үйлөрүнө суу чорголорун жана эсеп түмүрчөгүн орнотуп жатат. Карагулжа районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн Пор айылында турабыз. Суу кампасынын жанында. Бул 2 айылга Кеңеш айыл менен Пор айылга суу элге таза суу берүү программасы 20 жылдын аягынан бери жүрүп жатат. Азыр 2 айылда тең суу түтүкчөлөрү 100% коюлуп көчөлөргө бүткөн. Суу кампалары да толук 100% бүттү. Азыркы мезгилде ошо насосту коюп скважинадан бул кампага сууну берсек, бул жерден испания алып анан кийин населенияге элге анан бериле баштайт. Где-то 1 айдын тегерегинде Кудай буйруса үйлөргө уже суу короого кирет десек болот. Арис Кеңеш айыл аймагында таза суу чыгаруу, санитарияны өнүктүрүү, институционалдык чыңдоо багыттарында иш алып барууда. Санитарияны жакшыртуу компоненти боюнча 13 октябрда Кеңеш жана Пор айылдарында долбоордун өкүлдөрү тарабынан 15 октябрь Дүйнөлүк таза колдор күнүнө карата иш-чаралар болуп өттү. Мектеп окуучулары тазалык, таза сууну колдонуу боюнча сахналык көрүнүштөрдү даярдашып, дубал беттерине сүрөттөрдү илип, таза сууну үнөмдөө, колду таза кармоо боюнча флешмоб уюштурушкан. Долбоор ар бир пилоттук айылда санитарияны жана гигиенаны сактоо маселелерин жакшыртуу боюнча мугалимдер, окуучулар айылдык ден соолук комитеттери менен иш алып барат. 2021 окуу жылында биз мектептен 5 мугалимди суу, санитария, гигиена боюнча тренингге катыштырып келгенбиз. Алар өз окуп келген программаларын мектепке биз иш пландарыбызга кошо камтып, ар ай сайын тарбиялык сааттарды өтүп турабыз. Бунун негизинде ушу балдарды тазалыкка үндөө үчүн мектепке туалет, мугалимдерди куруш үчүн ушу долбоордун негизинде иштеп атабыз. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору ушул тапта 3 облустагы 31 айылга суу түтүктөрүн орнотуп, таза суу менен камсыз кылды. Ошондой эле 31 пилоттук мектепте ички санитардык курулмалар реабилитацияланган. Исхак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ.